Бишкекте алдамчылыкка шектелген көз ачык кармалды. Бишкек шаарынын 1-май рептинин кызматкери эли ири өлчөмдөгү алдамчылыкка шектелген жаранды кармашты. Бул тууралуу милиция маалымдады. Маалыматка ылайык жаран арыз менен кайрылып 2025-жылдын май айынан октябрь айына чейин шектүү өзүн көз ачык катары тааныштырып, бизнесте жол ачып берем деген шылтоо менен ишенимге киргенин билдирген. Ар кандай ырым-жырымдарды жасап 43 000 АКШ долларын алдап алып, изин жашырып кеткен. Аталган факт алдамчылык менен кылмыш иши козголду. Тергөө акчам иш-чаралардын жыйынтыгында 2000-жылы туулган шектүү катары жаран аныкталып кармалып, Бишкек ШИИБтин убактылуу кармоочу жайына кармалды. Тергөөдө ырым-жырым учурунда акчаны көрүстөңгө калтырууну талап кылганы айтылды. Булак репортер KG. Кыргызстандык жаран жубайын Африкадан алып келди. Социалдык тармактарда кыргызстандык жаран Африкадан жубайын Кыргызстанга алып келгени тууралуу видео тарады. Жубайлардын таанышуусу жана никеси чет өлкөдө катталган. Маалыматка ылайык, жубай учурда Кыргызстанда жашап жатат. Жубайлар маданияттардын айырмачылыгына карабастан бири-бирин түшүнүп, үй бүлө куруп жатышканын айтат. Маалым болгондой, кыргыз салт санаасына болгон урматтын белгиси катары кызга акчолук салынган. Бул жөрүлгө анын үй бүлөгө кабыл алынганын билдирет. Бул окуя социалдык тармак колдонуучулардын арасында ар түрдүү пикирлерди жаратты. Айрымдар жубайларга бакыт кааласа, башкалар темага кызыгуу менен талкуу жүргүзүүдө. Шляпаны неге алып коңуз? Шляпу сними дегендей. Okay, come inside. Make it salam. More. Three times. 3, 1. Okay. More. Up. Bismillah. Maşallah. Çok da. Be happy. Paket atmış. Al canım. Ben de atıp kaldım. Okay. Bismillah gelin. Bismillah. Oraya kırıyorsun ha? Karibu. Karibu. How you feel good? Good. Көчөдө бир киши канжалата сабап жаткан видео тарады. Окуя кайсыл жерде болгону тактала элек, көпчүлүк бул көрүнүшкө таңсызданып, укук коргоо органдарын чара көрүүгө чакырууда.